Assalamu alaikum. 1-may аймағының тұрғындары, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен силер менен жолугушуп турганыбызга биз аябай кубанычтабыз. Биздин Борбор Азия багбандар биримдигибиздин алкагында жүргүзүлгөн иштерде биз негизи ушул Кыргызстандык биздин багбандардын бардыгын ушул интенсивный тез мөмөгө кирүүчү багбанчылыкты кылгыла деп ошого үндөп келебиз да. Эми биздин ушул бул силерге мындай насаат бергенибиздин эң биринчи себеби ошол биздин силерге сунуштап аткан мөмө жемиштүү дарактарды кандай кароо, анан ошолордун түшүмдүүлүгүн арттыруу боюнча программалар жана ошол силер өндүргөн товарларды, ошол мөмөлөрдү, жемиштердин бардыгын дүйнөлүк базарга алып чыгуу жолдорун дагы үйрөтөбүз да. Эми биз азыр Кыргызстан боюнча 3 алманы тандап алганбыз. Бул зимний алмалар. Зимний алмалар, мен мында карап турам, бер өтө ысык экен, силерге зимний алманын көрөктүү, мына багы летний алмалар туура келеби деп ойлоп атам да. Себебинде бул жерде багы биз айткан Red Chief, Golden Delicious, анан Granny Smith деген алмалар, булар суукту талап кылат. Анан аларга аяз болуш керек да. Мына түндөсү өтө суук болуп, анан кийин күндүзү болсо мындай ысык болгон жерде боло турган мөмө жемиштер. Мен бул 1-may айында бир 2002-2003 жылы бир келип кеткем жергечи. Адан кийин бир 2006-2007 дагы бир келип кеткем. Бул жерде мына инем айткандай 500 метрден кийин эле Өзбекстан экен, анда чегара мынчалык тосук эмес эле. Ошол жерден аркы бетинде эле бирөөнүн кайнолу багы бар экен. Кайнолу багынан ошол жерден 1 камаз кайнолу заготовка кылып, нерде бир ошол жерде бир акебиз бар эле, Кудайназар ака. Барбы? Ошол киши бизге жардам берди. Кудайназар ака. Ошого Кудайназар ака келип өттү да берди. Анан ошол кезде да мен ойлонуп койдум эле да. Бул жакта деле ошондой эле жер экен, анан ал жакта деле ошондой эле жер экен. Ал жактын бир эле багынан 2-3 машина баягы кайнолу чыгып кетип атат дагы. А биз жактагы бактан чыкпайт экен деген ойго келген элем да. Эми туугандар, али мындай да, биз угуп эле ошол ишти аткарбай койсок, бул не жөнөкөй эле мындай семинар болуп калат да. Эми бул жерде боло турган ишти сүйлөшүшүбүз керек да. Боло турган ишти. Баягы каяктагы бир неменин шаардын же дагы бир кандайдыр бир Дубайдын немесин берге айтыштын кереги жок. Ал жөн эле убакыт коротуу болот. Эми сөздү мындай кылайлы. Азыр ушул жерде эмне болуп атат? Кандай мүчүлүшүктөр бар? Анан кийин эмне керек силерге? Биринчиден силерге азыр менин карап, мына жерди карап, неме кылышыма караганда, бул жерге жердин азыгы аз окшойт да. Жетишпештирип, азык эле ушул мисалы үчүн эмне эксең деле жакшы результат бербейт экен да. Эми туугандар, азыгы жок жерлерди азыктандыруу программаларын мына бияктан беребиз. Эртеңден баштап каттуу иш чараларды өткөзөбүз. Туугандар, мына жерди эң эле ушул жок нерсеси гумин болуп эсептелет да. Ошон үчүн туугандар, гуминди эмне пайда кылат? Гуминди азыр эң оңой жолу бул сөлжан пайда кылат да. Жөн эле баягы технический сөлжан, аты калифорниец деп коет да. Буну бир жылы 50-жылдары немелер, европейстер бизге окшоп Америкага мигрант болуп барган экен. Иш жоктугуна барып,
именно голландецтер ошақтағы барып иштеп келген. Голландецтер алып келип туруп, анан кийин ошонун пайдалуу экенин билип туруп дүйнөгө таркаткан буну калифорнийский жыланды ошолор голландецтер болот да. Ошолор деңиз менен алып келип таркатып, азыр ошол жыланды мына Кыргызстанда дагы багып баштадык. Буга чейин 45 жыл бир эжебиз багып жүргөн экен. Анын опыту аябай ашкан эже. Ошол эжеден барып бул жердеги балдар bir 3-4 bala barıp ошол эжеден үйрөнүп келсе болот да. Болуп. Анан ол сөл жыланды алып келгенден кийин бу жерде ого жетиштүү азык болуш керек да. Мал көп элеби? Мал барбы? Ол малдын көңүн жейт дагы, анан кийин ошодон биогумус деп чыгарып берет да. Ошол сөл жанынын ичинде өзү гумус деген бир суюктук бар. Ол дайыма өзүнөн чыгарып турат да. Ба жеген азыктарын бардыгын içinden çıkkandan keyin gumусирование болуп чыгат да. 7 tonna салгандан кийин ошону бир жерге 7 tonna салгандан кийин ошол жер 70 жыл азот менен эме болгондо болсо дагы ошол жерди кайра калыбына келтирет ошол. Анан ошону кийинки жылдары 2 tonna, одон кийинки жылы 1,5 tonna, одон ошентип азайып кете берет. Азотту мисалы үчүн 300 kilo, 400 kilo, 500, 700, 1500 ошентип кете берет го көбөйүп. А бу да түшөт да. Анан bunun negizgi maksat nemesi? Bunun küçü. Bu gumindi payda kılar. Gumin payda bolgon yerde mikroflora payda olur. Mikroflora payda bolgon yerde ösümdük жақсы өсөт. Mına toğdogı almalarda hiç kim azot salbay. Toğdogı almalarda hiç kim abreska dele kılbay. Toğdogı almalarda hiç kim bayağı nemesine deri dele berбей. Bирок таптаза болот. Эмне себептен? Onu Allah Taala ошол ошонун зыянкечтерине дагы олорго зыянкеч таап берген. Алла Таала онун астына өзүнүкүн полный чүрүп туруп, ошол жерде иритип, чиритип канча жылдан бери ошол алманы азыктандырып келет себепчи кылып. А биз болсо ошону таяр нерсени эмне кылып атабыз? Каратени беребиз, канча миллиарддаган бактериялар өлөт бизге полезный. Анан азотту беребиз, канча бизге пайдалуу гуминди жууп таштайт да. Barıp o yerde jönle şlak bolup kalat da jönle bayağı. Kül var bu, külden dağı jaman bolup kalat da, ol jerde hiç deme bolbойт. Ошон үчүн кайрадан мурдагы калыбына келтириш үчүн туугандар обязательно өзүңөрдүн огородуңарда сөзсүз түрдө 2-2 яма болуш керек. Ошо ямага колуңарда эмне болсо, көң болобу, жалбырак болобу, баягы өзүңөрдөн чыккан картишканын poçoğu, darımızın poçoğu var, çok o şerge sala öğresinler. Akırında oşol bir 2-3 yıldan keyin oşol kompostирование olur. Oşol kompostu polni kayra alып çıkıp durup, oşol жерге bere öğresinler. Kayra жерге berip, jerde organika kılıp, buna jerden düşümdür nemesin azığın köbeytmesinler, küçün. Sizler mademekten o İtalya'dan bir tüvü 10 euro alıp köçöt alıp gelip eksengler dağı odan hiç nerse payda görmeysinler da. Жөн эле ол убарагерчилик болуп калат да. Мына эми туугандар ага чейин эмне кылабыз деген сөз бар да. Пока биздин биогумусубуз чыгып, пока биздин о чиринделерибиз чирип, эме болгочу эмне кылабыз дейт. Мына азыр өзүңөр билесиздер, мына тоо жакка токойлуу жерлериңер барбы? Ошол жерден 10 сантиметр кылып туруп, ошону портерге жүктөп келесиңер, 10 сантиметрин гана аласыңар. Одон тагында эч нерсе жок туугандар. Эч нерсе жок. Ал жерде бир да органика жок. Бол, онун бетинде 10 сантиметрле жеринде болот. Ошодон казып келип, портерге эле жүктөп келип туруп, ар бир кайноонун түбүн мындай кылып тамырдын зака жетирбестен баягыны мындай. Биз эми ойлойбуз да, баягы түбүнө эле сала беребиз да, мына ствол мынандай турган болсо, ошонун түбүнө бере беребиз да. Жок туугандар, мына шактайбы мынандай болуп турат го шагы. Мына эгерде түбү минерде болсо, шагы минерде болсо, онда тешикте. Ошо тешиктин түбүнө бериш керек азыкты. Шак о жерде турат, а? Карайсыңар дагы ошонун түбүн казгыла. Сугарганда дагы о жерде сугаргыла. Себеби дегенде дарактын оозу о жерде. Майда тамырлар о жерде, иче турган жери о жерде да. А биз болсо алабыз дагы баягыны эмне кылабыз? Оозу буякта турса, койунна сала беребиз да. O yerde buna belge veriyoruz da bizce. Ya bel ol karma öyle turat. O yerde hiç nerse yok. Mayda tamır işte o stol var. Canım öyle stol var. Anan kalganları mınандай ol. Жазылып turup. Anan
мен айтып атам го 10 сантиметрде болот деп баягы немеси. Ок тамырда эч нерсе жок. Ок тамыр болгондо ол сууну тарталат. Ок тамыр. Пастагы сууну. А бирок основной иче турган ол айласыздын ишин кылат. Эгерде силер өз убагында баягы мен айткан жерлерге сууду берип турсаңар, ок тамыры өспөйт, ояка кетпейт. Ол суу издеп кете берет дагы, бияка эч нерсе бербейт. Анан 1 жыл алып, 1 жыл албай калат го. Ошонан болот да, азыгы жетпегенден болот. Жылдыгы азыктандырып турсак, жылдыгы алат да ошо. Апелетил деген нерсе бар ана. Апелетилди биз тегеле билбейбиз, Биз бир коро бир неме үйүр бээни эле багып жүрө беребиз да, анан абга айгыр койбойбуз да, анан кийин кулун ала албай жүрө беребиз да. Онун дарактардын дагы өзүнүн эркеги болот. Ой, эркегин алып келип койсоңор, анан кийин ошол жерде неме болот да. Кулун аласыңар да. Биз аны билбейбиз. Мисалы үчүн мына немеде бардык, 15 жылдан бери бир немени гиласты багып отурат экен. Бай гилас чынар терек болуп кетти. Мынандай. О канча аласың сен? 1 черек алам дейт. Ондай эмеден 300-400 кило. Кокон гилас алыш керек да азыр. Анан кийин баягы айтты, Драгана Жолдая деген бар dedi. Мына Өзбекстанда раса көп. Өзбекстан менен мамиле барбы? О жерден сурагыла. Сары гилас, анан кийин чотур гилас деген бар. Чотур гилас. Ошол кокон гилас отургуза турган болсоңуздар, ошону сөзсүз алып келишиңер керек. Ансыз болбойт да. Апелетилсиз эч нерсе болбойт. Алманыкы дагы, башканыкы дагы сөзсүз отуруп атканда эмне чаңдаштырат деп сураңыздар. Бул жөн эле алып келип эгип коюп карап отурсаң, ол мөмө берсе анан кийин мөмөлүү дарак болобу? Мөмө бербесе ол жөн эле даракта тура, отун да ол. Тура. А биз даракты эмне үмүт менен отургузабыз, чтобы одан бизге мөмө түссүн, биз ону жейли, сатайлы, ошо менен материалдык өзүбүздү кубаттайлы дейбиз да, туурабы? Мен ушундай иштерди акырындап апара турган бул жерге жакшы бир адис керек да. Адис, агроном ушунчалык күчтүү болуш керек. Эртең менен кечке ушул айылды кыдырып, ушул мен айткан ушул причиналардын бардыгын устранять этиш керек. Азыр эми бул жерде суроо жооп өтөйлү, туугандар. Кандай суроолор бар? Бергиле, мен ошого анын жетишинче жооп берейин. Ошол өзүңөрдүн агоротуңарда бир проблема болуп аткандыр, же бир неме бериң ал. Апелетил деп койдуңузбу? Өрүктү деле болобу? Өрүктүк да болот апелетил. Эгиш керек экен. Ооба, мына мисалы үчүн, мына абрикос өрүккө сухан өрүк деп коет да бунун. Өзүнүн универсальный апелетили болот. Ол өрүк мындай тикенектүү болот дагы, анан майда болот. Ошол өрүк, ошол сухан өрүктү, мисалы үчүн 10 өрүк, сухан өрүк эксеңиз абрикос, одан бир дегишиңиз керек, ону чаңдаштырат. Анан кийин айылыңарда ари барбы? Арини көбөйткүлө. Арини неменин асалдын баасы 500 сом болсо дагы үндөбөй алгыла. Бул ари силердин келерки түшүмүңөрдү камсыз кылып бере турган нерсеси. Ол чаңдаткычты мисалы үчүн жанына тургуздук, неме кылдык, бирок экөөнө связь кылып бере турган ошол асал ари болот да. Ошон үчүн асал неме балдын акчасын сурабай ала бергиле. Канча десе боптур деп алып, ошол киши келерге дагы яшигин көбөйтүп, келерге ошол модернизация кылып, жаңы уровеньге чыгыш үчүн силердин жардамыңар керек. Дагы Менде бир суроо бар. бериң. Мына сиз азыр келип биздин жерди көрүпсүз. Анан жердин кем алдында көрүпсүз да. Анан азыр айттыңыз, 3 сорт алма болбойт экен деп. Чындыгында 3 сорт алма бизге болбойт да. Ошол эле пахта алма барбы? Эми пахта алма дейт. Бак алма деп сиздерде биз барып экенбиз. Ошо бак алманын көчөтүн ишеничтүү ала тургандар эми барыш керек ка? Барганда эми бир машина бара турган болсо, 4 адам бара турган болсо, мүмкүн 2000 көчөт керек болот. Мүмкүн 4000. Ошону көчөттөрдү алыш ушунча питомниктер болсо, ишеничтүү. Ошону кандай кылабыз? Азыр туугандар, мына немеде СНГ аймагында Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан жакшы көчөт жок. Мен силерге любой жерге баргыла, любой питомник менен спорт этип, ошонун алмасы эчтемеге жарабаганын мен доказать этип берем да. Гилесин дагы, өрүгүн дагы, шафталысын дагы, кайналысын дагы бар жогун мен доказать этип берем. Себеби дегенде аларды эч ким тааныбайт да. Мисалы үчүн
Bizde Qaynalı var ha. Qaynalыны мына Россия мындайлатады. Стенли деген Qaynalı бар. Худды мына биздикиндей. Жакшы какташтайт. Транспортировкасы дагы жакшы. Неме кылат? Буну Стенли деп туруп жазып эле, атын эле мынтип англисте Стенли деп эле жазсаң, любой торговый центр алып коет да. Мен айткан баягы Фабалия деген өрүк бар, сухан өрүк, баягы мен айткан. Фабалия деп жазсаңыз, өрүгүмүн аты Фабалия деп туруп, документ кылганда мындай кыласыңар да, өзүңөрдүн жериңердин анализин аласыңар, суудун анализин тиркейсиңер, анан кийин алган көчөтүңөрдүн сертификатын, анан ошол жерде фитосун ксерокопиядан өткөзүп туруп, ошону тиркеп туруп, анан ошол багыңардын документи болот. Эртеге сатканда дагы ошол документ менен сатылат. Ал үчүн келди, оптовиктер Россиядан келди, же болбосо ошол билишний зарубежьеден келди, олар документ сурайт. Документи жок, эч нерсе болбойт. Ошол документти буякка бирдиктүү реестрге регистрация кылып, мына менин 1 гектар багым бар, ошол жерде Фабалия өрүгү бар. Мындай деп буяга регистрироваться этип коесуңар дагы, анан эгер ону органика кылып багайын деп, ошого сертификатка кошулам десеңиздер, ошо Турсунали деген Баткенде бир бала бар, киши бар. Ошо менен байланышып туруп, эртеге кагын дагы, өрүгүн дагы сатканда оңой болот. Ошон үчүн туугандар мына көчөт алып атканда баягындай эч жерде регистрация болбогон, сертификаты жок көчөттөрдү отургузсаңыздар, силер ал мөмөчемишти даже вареньясын четке чыгара албайсыздар да, себеби дегенде анын аты заты жок нерсени эч ким албайт. Анан мына силерге азыр галамаск деген галамассы деген алма түшөт нерге. Ошол как раз алма июнда пышат, алма 100 сом, базарда 100 сом болуп, таламай болуп атканда пышат. О баягы пахта алмадан, неме алмадан унун айырмасы бул кып-кызыл болот дагы, анан таамдуу болот. Ба берки алманы тиштесең жөнүнө пахта тиштегенде болосуң го, таам жок. Анан кийин кичине эле бир жери урунду болсо бир пасса карарып чыгат. Ондай эмес бул. Бул кып-кызыл болот дагы галамас болот. Ошол алманы жазып алгыла. Эртеге бунун көчөттөрүн мына азыр мына 1-май ошол багбандар биримдиги деген группа түздүк. Азыр менин номерими жазгыла. 0550 0550 20 00 07. Ол силердин WhatsApp группаңа. Ошол группада силер 0550 20 0007. Ушуга мага жазгыла. Абдулла Ташиевич. Абдулла Ташиевич деп жазгыла. Демек, мындай бир суроо бар да, урматтуу айылдаштар. Биз колубуздан келишинче бак кылып келдик да. Ушуга чейин гилес бактар бар, башка бак бар, эми профессионалдар кырккан бөлөк, анан мен өзүм интернеттен көрүп эле кыркып кое берем да. Ошого былтыркы жылы Абдуллагеске дагы бир кайрылдым эле. Ушу жаштардан биз быйыл ушу зеленый клиникада ишкана ачып атырбыз. Ушу бак бутай турган жаштарды бир окутканга жардам берсеңиздер деп ушу силердин бийлик менен. Ошол Туркияга, İzmir'e bardım, uşul tuğralı. Ana meni bağı söyleyeceğim bağım da men fermam ayvay. Ana oşunun men bağı Facebook'ta жазған баракчама жазған эмелерimi жактырышыптыр да баа түрктөр ana meni 3 күнгө 4 күнгө демеге чакырды. Ошол жерде түрк элдеринин айыл чарба симпозиуму болду. Ошол жерге бардым, барып аябай жакшы өттү, анан баян кылып бердим сөйлөжөм боюнча. Кантип багыш керек, эмне кылыш керек, топуракка кандай пайдасы бар, onu айтып берип. Анан ошол жерде Фиркет Түркмен деген баягы университетти негиздеген киши бар экен, ол жерде 75 000 адам окуйт экен да. Анан университет 900 гектар жерде жайгалышыптыр да, жаман чоң экен. Эми футбольный поледен эмне бир 15 футбольный поле бар экен. Эми баягыларды көрсөң, onun içindeki окуп аткан нация ушу дүйнө жүзүнөн бар экен да, Италия, Франция бар жок жүрөт дагы. Анан bir 500'dey казак бар экен. Анан bir 1000'dey өзбек жүрөт, түркмен жүрөт, каракалпагы жүрөт. Согуш болуп аткан Сириядан bir 200 бала окуйт экен да, анан Кыргызстандан 4 бала окуйт экен. Анан баягы жерде менен сурады да,
sizlerdi ayın çarpma rasa önügüp kettir dedi. Ben çok önüge gelek. Ben nege dedi bala jönötpöysüңөр dedi. Ben aytdım biz bilmedik dedim. Desem jönötkülö deyt. Bir oşol 5 yıl okusundan $25.000 akça ketetken. Anan keyin men aytdım bizkiler onu kötör elbet dedi. Açıgını aytken desem. Onda dedi jönötkülö dedi bala dedi. Oşo baldardı dedi 5 yıl okusun dedi $10.000 menen bütürüp bereyim dedi. Yıl sayın bölüp törek oşol $2.000'dan. Ama 5 yıl okutup berediken oşol baldardı egerde baldar bolsa aylığında. Buna hazır grupa bolup tüzülöz 255 adam giret. Oşorda girip atkanda dagı grupada tuğandar жаллаң şul jerde oturgan bag oturguzamın anın bagım var degen adamlar girsin an Rusiyadan girip alıp elenен başta ortu ana mına biz jakta hamburger mınçadan degендер керек. Turu oşoga anan 255 adam bayagı 2 balaga sponsor bolsa. Mına men özüm 1000 so'm beremin. Men de grupada bolamın. Sizler de 1000 so'mdan beresiңер 2 bala o жерге барып жакшы билим алып келсин. Kalgan ata nesi berette. Oşoga 300.000 akça getirken 250.000 biz topla versek 50.000'in atası daha 100.000 beret çok girersin. Baktı geldi sanlarında olup oşol 2 bala okup gelse sizlerden oşo 14 aylığını verdin çay teştek olurçu. Bu kadri rişayet şö deydi. Stalin aytkan bununçu. Hazır bilbeyle nanda bojamolda vura versen hiç nerse neme olmaydı. Rezultat bolboyt. Anagın bilgen 5 yıl okup gelgen hadis bul bölek bolar. Ana oşol biz bergen akçalarыбызды несебин бардыгын жазып bir buhalter alıp жүрөт. Oşol биздин багыбызга барып консультация берген сайын жылыныкын минус кыла беребиz. 5 yıl bersek 5 yılda Rasason 2 bala okup gelse özgörtü, bundan da özgörtü taştaydı. Bularçı buna bir jakşı bir planlap жүрөт да мен bunu bilip жүрөm. Mına sel kamagandı bilgen adamdarçı, şamal kamagandı bilgen adamlar varken dünyadaçı. Gündü şunday özüne bunday kas emes dost kıla turgan adamlar varken. Şunday. Uşulardın bardığın bile turgan okuğunu bütüp kelgen balдар bilet da bu. Mına joktan bar kılgandı, oşonu aytat da. Oşon üçün tuğanlar oşoga hareket kılaydı. Hem sorular bolsa daha beriңiздер. Sonunda hazır yerde bakılganlar bilen özüm bakılgan, bunu oturmuş üretlerine. Olgun isperi şol bakılganlar kim iki çekezin tozmuş kıyın, maylayan bir çıtayız. Ana mayla hükümetten bir toktan bu bakka maldı kim kalagan adam var boy verir. Mal var, bir cil kızı var, bir eşek var, bir belge men bakıldım, mınça akşam getirdi desem çıdazam bakıldı. Oşoğun o aile hükümetten bir kiçine bir toktandı negizinde anam şeydekiler düşünüp şu bakılganların menelini ayakla sen çılkınlar, tilçilik kızan bu oşo bağından bazarın bağat degen bir aile hükümetten bir kiçine toktandı negizinde bir algı verip koysa anam adamlar düşünüyor. Şeyde köp bakılganmış benim alımda cebiri ertesen bakıldı. Ertesen post et. Yani 1 hektar 2 hektar derdi. Elbette toz hazır karacat köp talap varken toz albaysın. Olgan birbirisi sıyla oşol bakıldı, menes kıldı, tünük dagan yok. Men kerek bolsa bir eşek arabalarda suladı taşıp köverttim. Ama men kövertken hiç kim